Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qandaysiz? Qandaysiz taqsir? Tesol жақшыбы? Yaxshi. Tinchsizmi? Tinch xudoga. Damdisizmi? Qancha tutasiz? Ishga yaxshi xudoga shukr. Maşallah. Qancha tutasiz? Ishlar qancha tutat? Uy ichingiz tinchmi, bola chaqa? Ayla opa, aileli tinchmi? Tinch xudoga. Aqsay tinchmi, Aqsay? İşte ko'rsataymi? Головной Aqsay tinchmi? Aqsay tinch. Maşallah. Fundament bitib qoldi. Ustiga stяжканы qo'ysak, kirpichga tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Maşallah. Fundament bitib turur ja? Qarib qo'ydik. Maşallah. Hozir ham kolodusni quyib o'tamiz. Quduq quyilib atabu? Eng sonun. Oşu quduqni quyib olishimiz kerak da, quduq quyib olsak, anan oşol жерге суу quyib olib, стройка жүрө берет да. Жақсы oldu. Aşı quduq. Birinchi bitiruvchi o'z bo'lmay qoldim. Portermen suv tashitamiz, mana 1 tonna olib qo'ydik. Maşallah. Bu quduqda da soğup köp da Zahir aka. Bir adam qazgan quduqtan mingdеген адам суу ичет дейт го. Мына ушул иншалла ушул quduqтун соогу да өтө чоң. Аллах разы болсун sizlardan. Bunun üstündeki kırışkası alındı mı quduqtun üstünde kırışkası? Şapka açıp жаба турган эшиги. Biz monolitni quyganda qoldiramiz quduqni. Жок, ошону коюп кетиш керек да, дароо элечи жанагындай кырышкалар бар, даяр сатылат го. Ал сиздерде жок бандай? Жок, бизде сатылган билбейм, бирок өзүгө эле чыгарабыз да биз немени. Монолитни куюп туруп, 1/1 50 неме калтырабыз. Жок, атайын quduqтун шапкалары бар эле, чамасы ал жакта жок экен, атайын сатат да, 1,5-2 сом эле турат. Монолитти куюп атканда эле коюп кетет да, ошону даяр уже даяр шапка болуп калат. Бак темирденби? Темирден жукараак листтен жасалат азыр атайын крышкаларында шапка, эшик ачылмайчы мындай. Ошодон караштырабыз, эгер болсо жакшы болот. Ошону коюп кетсе бүттү да, бул анан түгү жакшылап коюлса, суу качпаш керек кылалды, суу качпаса эле болду. Чоң кудук болуп тура иншалла. 3кө 2 болду да. Машалла, жакшы. Фундамент бүтүп калып тура, биз барганга чейин кургап калса, Кудо кааласа. Дуалын баштап калгыдай экенбиз, Зайыр ага. Уже куруп даяр болду, Кудо кааласа. Стяжкасын эле куйсак, кирпичке даяр да. Фундамент бүтүп калган. Машалла. Машалла, сонун. Жакшы тегиз болуптур. Үстүнө шагылды чыгарып коюп. Засыпкасы менен дароо бүтүптүр, жакшы болуптур, сонун болуптур. Ушу фундаменттин үстүнө чыгып, мындай Аксайдын айылдарын кичине мындай көргөзүңчү, тынчпы кыскасы? Границалар. Айыл тынч, Кудо. Айлана чөйрө тынчпы? Жакшы, күн аябай ысып атыптыр, неменин мамлекеттин куруп аткан үйлөрү жылыш болуп атабы? Кантип азыр ал үйлөр? Мына биздин астыбыздагыны засыпка менен кече толтуруп кетти. Засыпка менен толтуруп койгон. Жанагы өткөнкү мен барганда фундамент куюп аткан үйлөр, Фундаменти бүттү бардыгынын. Засыпка менен толтуруп, анан дагы стяжкага даярдайт, мына биздикидей кылып. Жакшы. Тең-тең эле бүтүп калат окшойбуз анда. Кирпичин уруп алсак биз да тездетип, нарабына уже кетти. Кирпич эле келип калса, кичине неме болуп калат дейди го. КамАЗ. Зайыр ака, мен кичине Москвада Кудо калса кармалып калдым. Кудо калса мен 1-2-3 күндө барып калам иншалла. Bir жумага эле ниет менен келдик элек, бирок иштерибиз кичине чозулуп, 1 жумадан өтүп кетти. Иншалла эртең 3-4 күндөрү барар менен алдыңыздарга барам. Мындол үйгө дароо кирпичти заготовка кылабыз, анан берки үйгө жанагы октон жараксыз абалга келген үйдүчү, ошонун да бүт материалдарын апарып буйруса. Жүрөм ошол жерде, ошол иштерди заготовка кылып, сиздер менен кошо аралашып, Кудо кааласа иншалла. Жамаат жакшы эле тынчпы, иштеп аткан балдарда жакшы эле ойлор?
Жақшы бардығы. Жакшыбы? Жакшы. Зайыр ака, мен азыр кайра сизге анда байланышам. Иш боюнча материалдар кантип атат? Материалдардын заготовкасы тыйынын сала турган тыйындарын мен азыр сизге салуу боюнча сүйлөшөм. Азыр тыйындарын да эме кылам. Дагы семент алып келипсиздер а кудукка? Keçe 1 tonna alıp geldik keçe 20. Murda aksынан 10 ta остатка var. Anın arka onu özü katıp kalıptır. Bolboydu işte. Жакшы. 10 ta остатка. Kana hazır koysun. Баарын жазып коюп атасыз да, O bardığın жазып koyutam. Ana keçege alıp gelgen 1 tonna nasiye alıp geldim. Ana bugün bir şahı töktürdüm, alda nasiye oldu. Болду, мен азыр ошолордун тыйындарын салам, кыжалат болбосо. Азыр мен сизге кайра чалам. Жарайбы? Ertenkiге daha bir şahıl zakaz kılıp koyduk üstünü, monolitini. Болду, мен азыр сизге байланышып, жана картаңызга азыр тыйын эме кылам. Кыжалат болбоңуз. Азыр мен тыйындарын эме кылам. Bayağı bu kartaga emes, men başka karta aytam. Al kartаны bankomat jutup koydu, çıgarbay. Yok. Jutup koydu deyт. Паспортуңузду эле жөнөтсөңүз, мен паспортуңузга эле неме кылайын, а? Шандай кылабыз. Ооба, мен азыр сизге кайра байланышам. Жарайбы? Жакшы, сонун иш болуп атыптыр. Алла разы болсун. Жааматка саламдоо деңиз. Мен азыр кайра сизге байланышам. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah. Allah talam şu. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Москва жеринен жалпыңыздарга жылуу салам. Урматтуу мекендештер, мен азыр түз эле Москвадан Баткенге чалып, Баткендин Аксай эли менен байланыштым. Аксайга баштаган үйүбүздү сиздер менен видео аркылуу бөлүштүм. Кудайга шүгүрлөр болсун, жакшы инсандар ушунчалык көп. Жакшы инсандар бар, көрүп атасыздар. Колуңа кол болуп, бутуңа бут болуп, ооруңу жеңилден алып жардам берген адамдар, инсандар өтө көп арбын чындыгында. Аллах разы болсун. Жакшылыкта ушундай жарышалы. Алдыңкы саптарда турууга жарышайлы иншалла. Ар бирибиз акыретке даярдыкта мына ушундай жарышуу менен даярдык көрөйлү иншалла. Bir учур келет дейт го, соопту издесең да таппай каласың депчи. Мына азыр бул Аллах таалам бизге бир берген башкача бир неаматы да бул иншалла. Ошондуктан шүгүр кылыш керек. Бизге ушундай жумуш берди, байлык берди, бийлик берди, амал берди, башка берди деп эмес. Эч кимде жок. Эң кымбат болгон сооптун ээси болгон жумушту берди деп шүгүр кылышыбыз керек экен иншалла. Мен дагы шүгүр кылам. Аллах таалага чексиз мактоолор токтобосун. Баткен Аксай элине көрдүңүздөр, фундаментибиз азыр толугу менен бүтүп бачты. Азыр жанына мен кечекеде сунуштап суранып, азыр сүйлөшкөн бул Зайыр деген агабыз. Мен өткөндө барганда сүйлөшүп, анан ал жерде Айыл башчы Эркин деген агабыз бар. Алар менен мен жакында сүйлөшүп, бул иште мен өзүм жок маалда ушул агаларыбыз жардам беребиз, биз кыжалат болбо, кыскасы сен жок маалда сен жоктугуңду билдирбей карашып турабыз деп мен бул агалар менен ушундай сүйлөшүп, кол алышып кайтканмын. Эч кандай бир Алланын ыраазылыгы үчүн чындыгындачы. Анан азыр усталар менен бир бригада болуп кече күнү фундаментин коюп, мына бүгүн азыр кудук, кээ бирлер кудук дегенде түшүнбөшү мүмкүн, колодец суу сактагыч мындай айтканда. Биздин айылдарда ушундай кранттан суу чыкпаган жерлерде бир 6 тонналык, 5 тонналык түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп кетейин деп атам. Ушундай бир жерди казып, бетондоп, ошол жерге суу сактаганан ошол менен жан багат. Суу муздак турат, таза турат дегендей. Мына ошол жерде дагы таштак жер экен. Негизде Аксайдын бүт эле участоктор ушундай таштак жер экен. Ошол жерге кече күнү экскаватор менен каздырып, айыл башчыбыз ошол Эркин акебиз жардам берип, мына Зайыр акебиз карашып, азыр экскаватор менен каздырып, кече күнү опаловкалар коюлуп, мына азыр кудук куюлуп калды иншалла. Чындыгында сонун бул өтө сонун бир эме. Азыр кудукка деген 1 тонна цементти баанда айтып атат. Насия алып келдим, карызга алып келдим деп атат. Иншалла ушул кудугуна биздин Ак ниет аманат YouTube каналы бар.
Мен азыр именно şu YouTube каналдан түшкөн. Сиздердин көрүп аткан видеолоруңуздардан биздин каналыбызга акча түшүп турат да. Мына ошонун түшкөн аманаттардан мен дайым ушул жакшылыктарга жумшап турам. Жана биздин эки жакка баскандарыбызга жана башка ушул кайрымдуулук фондунун иштерине жумшайм. Эч жеке өзүмө жумшабайм аны. Мен азыр бирок ал лично баягы биздин фонддун эмгеги. Мен азыр ошолдон момундай айтканда өзүбүздүн каражатты ушул кудукка буралы деп турам, иншалла. Чындыгында кудуктун соолугу өтө чоң. Бир адам казган кудуктан миңдеген адам суу ичет дейт го. Анын сыңарындай азыр Зайра агабыз менен мен азыр телефон кайра чалып, азыр шагылдарын карызга алып келдик деп атат. 1 тонна цемент карызга алып келдик деп атат. Мен кече күнү фундаментине, материалга акча салгам, баардыгын азыр жазып атат. Камсанабаңыздар. Медер өзүң жок кандай болот депчи. Мен баардык отчетун алам. Баардык отчету менен болуп атат. Жазып, баардыгы четко болуп атат. Иншалла бул агаларыбыз деле андай немеден алыс, чындыгында өздөрү билесиздер, мындай абалда жашап атканда Аксай эли момундай кооптуу малда турган малда алардан эч кандай андай нерсени күтүштүн өзү шарт эмес. Ошондуктан мен ойлойм жакшы жагынан чечилет. Урматтуу бекендештер, мен азыр Москвадамын. Кудай калса 2-3 күндө Кыргызстанга сапар тартам. Иншалла түз эле барып Баткендеги жанагы октон жабыр тарткан үй көрбөдүкпү? Границада. Мына ошол үйдүн баардык жараксыз абалга келген материалдарын алып беребиз буйруса. Андан сырткары мына могул үй, баштаган үйүбүздү көрүп атасыздар. Бул үйдү мен дароо уже кирпичине өтөбүз. Кирпичин эртең заготовка кылып баштайбыз. Кирпич кымбат экен, эске алып коелу. Ошол Аксай жерге барып түшүшү 9-9,5 миң сомдон түшөт экен. Былтыр биз комплекске 5,5 сомдон эле алып атпадыкпы? Даже 5 сомдон алган учурлар деле болгон. Ошон үчүн уста акысы болсо 4,5 сомдон болот экен. Былтыркы стройка менен быйылкы стройканы салыштырып болбойт. Тең эсе, почти тең эсе. Тең эсе мындай көтөрүлгөн. Ошон үчүн Кудай кааласа, Алла таалам күч кубат берсе, жардамын берсе, иншалла 2 айдын ичинде ушул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп тапшырып алайлы деген жакшы үмүт, ниет болуп атат иншалла. Мына ушундай достор, андыктан сиздер эмне кыласыздар? Мүмкүнчүлүк болсо колдоп туруңуздар. Мүмкүнчүлүк болбогон болсо, албетте дуа кылып туруңуздар. Бул дуа ар бирибиздин колубуздан келе турган мүмкүнчүлүк. Туурабы? Жакшы сөз менен колдоп туруңуздар, моралдык жактан колдоп туруңуздар. Иштерибизге бир жакшы бандай эргүү берип, дем күч берип туруңуздар. Мен ушуну сиздерден суранам. Бул иштердин башкы башаатына чоң жардамын берген мен ошол жерге барып бөлүшөм. Иншалла мен ушул Октябрьскилик өзүм жердеш агаларым бар. Аябай чоң жардамын берген. Өтө чоң Баткенге жыйын акча чогултуп атканда мына мен ушул жердеш агаларым чоң акчасын чогултуп, мына ошону ишеним менен бизге өткөрүп берген. Кудай кааласа мына ошол аманат иншалла могул үйдүн тең эле жарымына жетип калат го дейм буйруса. Иншалла. Мына ошол агаларыбыздын мен да өздөрүнөн уруксат алып, анан аттарын сиздерге бөлүшөм, эгер алар уруксат берген болсо. Бирок Багыш айыл өкмөтүнүн жалпы жамааты Москвадагы ушундай эле сиздерге эме кылып кетейин. Мисалы Багыш айыл өкмөтү дегенде кимдер бар? Ылдыйдан баштаганда Кулбайлуу, Багыш, Кызыл Тоо, Сафаровка, Беш бала, Октябрьский 1, Октябрьский 2, Октябрьский 3, ушундай болуп центр, ушундай болуп бөлүнөт. Ушулардын баары жамаат болуп биригип, ушундай аманаттарын бизге ишеним көргөзүп которушкан. Кудай кааласа ошол аманат ошол бойдон турган. Мына ошол аманат менен азыр иштерди баштадык. Андан сырткары ушул Аксай элинин дагы жаштарына мен ушунчалык ыраазы болдум. Ушул үйдү тургузалы деп булар дагы бир жакшы сумма чогулткан экен. Медер биз дагы четте карап турбайлы деп булар дагы жапатырмак биригип бир жакшы жардамын бергени даяр болушуп биздин момундай айтканда ишке мындай айтканда дем күч берди, кошулушту, жардамын беришти. Мен ушулардын баардыгын иштин ордунан дарегинен сиздер менен бөлүшөйүн, так грамотный отчеттурду. Мен азыр эсимде, бирок алардан бир ооз уруксат сурап коюп. Мына ушундай достор, Кудай кааласа биз Москвага Ростовдон баштаганбыз эл менен жолугушуу иштерин. Мына күндө Узкий Кургтагы кече күнү менен мурунку 4 жыл мурда иштеп кеткен эски коллегаларым менен жолугушуу өттү. Мына ошол эски коллективтеримдин
бандай дем күчү менен башта ар бир көтөрүп чыккан баягы инициативабызга жардамын берип отуруп, мына ушулардын жардамы, дем күчү менен ушул иш алдыга жылып кеткен, мындай айтканда. Ошолор менен жолугуштук. Андан мурун дагы бир агаларыбыз менен жолуктук. Кыскасы, узкий кругдагы жолугушуулар болуп атат. Негизги иш сапарыбыз биздин Сбербанк картабыздын мөөнөтү толук бүтүп калган эле, жеке өзүбүзгө мага ачылган карта. Мына ошол картаны тапшырып колубузга тийди бүгүнкү күндө. Мен азыр картаны колума алдым, Кудай кааласа. Мен азыр картаны сиздерге мен ушул жерден эфир бүтө электе балким айтып деле кетсем болот. Айтып деле коеюнчу, эмеге дагы жазып коем, описанияга. Бул жактан дагы мен айтып койсом болот. Унутпастан эстеп калыңыздар. 4279 3806 8147 9301. 4279 3806 8147 9301. Медербек Сапарбаев, Медербек Мусаев деп чыгат мынакей. Ушул карта, урматтуу мекендештер, ушул картага колдон келишинче аманат которсоңуздар, иншалла мына ошо Баткендеги 2 үйгө, дагы бир жерге бир үй баштайбыз деп атабыз. Ал үйгө себепкер болуп каласыздар. Жана башка иштерибизге кыскасы жакшылыкта шериктеш болуп каласыздар иншалла. Сиздердин ар бир аманат берген аманатыңыздар эч качан кыянаттык болбойт, болгондой эмес. Болбогондугу үчүн ушунча иштер алдыга жылып болуп келатат. Бирөө 20 рубль салат, бирөө 5 рубль салат, бирөө 50 рубль салат. Бардыгыңыздардын аманатыңыздар келип бизден убагында азыр деле иштеп атат. Мурдагы 0871 Эрболот Мусаевич деп ошол картага деле сала бериңиздер. Мына ошол картага салган аманатыңыздар чогулуп мына ушундай иштер жүрүп келатат. Көрүп атасыздар, эмне деген жетишкендиктер, ийгиликтер болуп келген. Болуп да келатат. Ошон үчүн эч кандай күмөн санабаңыздар. Эки адам мамиле кылайын десе, мисалы катары айтайын сиздерге. Кечиресиздер, кичине ыңгайсыз жаратып аткан болсом, кичине банда аба алмашкангабы, бир аз сырколоп калыппыз. Эки адам мамиле кылуу үчүн ортодо Аллах үчүн ишеним болуш керек экен. Ошондо ортодо шайтан ойнобойт. Эгерде эки адам мамиле кылам деген болсо, мамиленин ортосунда бир аз күмөн пайда болсо, анда дароо ортодо шайтан ойнойт. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, эки адам мамиле кылыш үчүн Аллах үчүн болуш керек. Мисалы, мен менен сиз мамиле кылабыз деген болсок, Аллах үчүн мамиле болгон болсо, иншалла, ортодо эч кандай күмөн болбойт. Аллах жардам берет. Аллахтын жардамы менен иштерибизге ийгиликтер болот. Ошон үчүн эч кандай күмөнсүз иштерибизге материалдык жактан болбосо да моралдык жактан колдоп турсаңыздар, иншалла, билесиздерби, өтө жакшы, өтө сонун, өтө чоң жетишкендик проектлер, ушундай бир пландары бар. Мына ошол эмелерге жетебиз буюрса иншалла. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, аман эсен мекенибизге жетип барганды Кудайым насип эткен болсун. Жалаң гана жакшылыктарда гана көрүшүп жүрө берели. Кудай кааласа мына Баткендеги үйлөрүбүздү аман эсен тапшырып, бүтүрүп, быйыл ушу күзгө чейин тапшырып алайлы. Ушуга Кудайым жардам берсин иншалла. Дуа кылып туруңуздар жалпыңыздар. Жалпы Москвада мекендештер, сиздерге чындыгында ыраазыбыз. Өтө чексиз ыраазы болдук. Москвадагы, Ростовдогу достор, акелер, туугандар, жердештер, жалпы жердештер. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат достор. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунчалык биздин фондду сыйлап, тосуп алып, урматтап, аябай жакшы сыйыңыздарды көргөзүп атасыздар. Бул бизге болгон сыйыңыздарды мен билем, Аллахка болгон сыйыңыздар деп, иншалла. Аллах Тааланын кызматында жүргөн, элдин кызматында жүргөн балдарды, момундай болгон инсандарды сөзсүз ушундай бир мүмкүнчүлүк бар да, жакшы сөз менен болсо да сыйлап калганды унутпаңыздар. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.